Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Жаздын биринчи күнүндө сиздер менен кайрадан эфирден жолугушуп жатканыбызга кубанычтабыз. Барыңыздарды кирип келген жаз күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Мына ушундай сонун күндө биз абдан жакшы адам менен маек куралы деп турабыз. Дүйнөлүк деңгээлдеги спикер, тренер, коуч Алена Малабашева эжекем келип отурат. Эже саламатсызбы? Саламатсызбы. Убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн чоң рахмат сизге. Рахмат сиздерге дагы. Эже, бүгүн негизи эле мен сиздин Instagram баракчаңызды барактап отуруп, жана буга чейин видеолоруңузду көрүп отуруп, абдан кызыктуу темаларыңыз көп экен, талкуулай турган, элдерге жеткире турган. Ошонун ичинен дагы аялдык энергия жөнүндө сонун тема экен бул дагы. Мына ушул темага кайралы деп сизди чакырдык атайын. Рахмат. Аялдык энергия. Алгач өзүңүздү тааныштырып өтүңүз, эже. Жакшы, рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Сиздер дагы бүгүнкү жаз майрамыңыздар менен куттуктаймын. Жаз Кудай буйрса келип калды. Бардыгыңыздарга жазындагыдай прям жазгы маанай каалаймын. Мен Алена Малабашева, дүйнөлүк деңгээлдеги спикер, тренер, коучмун. Көп жылдардан бери бизнесмен алек болдум. Өзүм кесибим мугалим, географ, биолог мугалиммин. Баягы перестройканын убагындагы бизнеске кетип калган мугалимдердин биримин. 5 жылдан бери ошо иштериме мындай иштер менен чогуу тренерликти алып жүрдүм да. Анан такыр тренерликке өтүп кеткениме бир жылдан ашык убакыт болду. А так ошо 5 жылдык баягы жолум бар да тренерликте. Алена эжем, алдыда айтып өттүк аялдык энергия деп. Деги эле аялдык энергия деген эмне? Өзү биз мындай аял болуп жаралгандан кийин аялдын өзүнүн миссиясы бар экен да, эзада. Эркек болуп жаралгандан кийин эркектин өзүнүн миссиясы бар экен. Ошондо инь-янь деп коебуз да, мындай эми бул баягы Кытайдын, Тибеттин философиясы боюнча инь-янь деп коет да, ысык суук, күн, карама каршы, ачуу таттуу деген сыяктуу эле ошондой эле аял эркек деген дагы ошондой эле инь-янь экен. Анан мындай бир аялда, мисалы үчүн аялда өзүнүн 75% аялдык энергиясы болуш керек дагы, 25% эркектик энергиясы болуш керек. Биз дайыма эле аялдардай болуп, аябай өтө назик, өтө эле баягы мээримдүү, өтө эле мындай алсыз болуп кала турган болсок, анда биз көп иштерди кээде аткара албай калат экенбиз. Мисалы үчүн күйөөлөрүбүз кичине кечик келсе, мындай 100% аялдык энергия болсо дейсиз. 100% аялдык энергия болсо, ошон үчүн Алла Таалам да билет да эмне кылыш керек экенин. 25% эркектик энергияны кошуп коюптур. Ал кичине кез-кезде баягы мисалы үчүн бир жоготуулар болот аялдарда, ошондо кичине өзүнө өзү келгендей кылып, же болбосо баягы үйдө кичине бир тартип бузуулар болуп калат, күйөөсү аркылуубу же балдарыбы, анда кичине тартип болуш керек, баягы кичине эркектин энергиясы болуш керек да. Кээде баягы үйүндө күйөөлөрүнөн ажырагандар болуп калат, аларга баягы эркек жетишпей калат да, ошондо дагы кичине эркектик энергиясын кое бериш керек да. Только ошондой 25% гана болуш керек да. Ошол учурда керек. Эркекте деле ошондой да, 25% аялдык энергиясы болот, 75% эркектик энергиясы болот. Ал эркектерге эмне керек аялдык энергия? Эгер 100% эркектик энергия болсо, ал анда күндө эле аялдарын токмоктоп, күндө эле мушташып, баягы эрктүү эркектерде болуп калмак да. 25% баягы мээримдүү, аялдарын эркелетип, балдарын эркелетип, мээрим, сүйүүсүн төгүп. Ушул 75-25 деген процентти такыр өзгөртпөш керек да. Эгерде ушунун бир эле проценти бир жактуу көздө ооп кетсе, анда баягы жаратылыштын берген миссиясы, же болбосо жаратылыштын берген закон ченемдүүлүгү бузулуп баштайт. Аялдык энергия деген бул аялдык энергия деген эмне? Аялдык энергия аялга тиешелүү гана абал. Аял деген кандай жүрөт? Аял деген жеңил жүрөт. Аял деген көңүлдүү жүрөт. Аял деген аябай мээримдүү, аял сүйүүгө толгон, аял ыраазычылыкка толгон. Аял дегенде биз кандай нерсени? Мындай гүлдү элестебиз го? Кадимки эле гүлдөрдөй болуп турат го. Мына ошол абалда, аялда ошондой абал менен жүрүш керек да. Ошондо закон ченемдүүлүк бузулбайт. Албай жаратылыштын берген бизге баягы абалы менен жүрүшүбүз керек да. Ошону аялдык абал деп коет. Эми ошол аялдык энергияны жоготкондо эмне болуп жоготобуз аны? Туура. Аябай жакшы суроо. Бул ушу суроону мага аябай көп беришет. Аялдык ошол абалды, аялдык энергияны жоготуу көбүнчө таарынгандан болот. Биздин өзүбүздүн энергиябыз, аурабыз 1,5 метрге чейин болот да. Ошо 1,5 метр энергиябыз эгер биз бирөөгө таарына турган болсок, ал аурабыздан тешик чыгат. Энергетическая дыра деп коет да аны. Ошол жерден агып чыгып кетет да. Аялдык энергиясы. Аялдык энергиясы агып чыгып кетет. Баягы чөнтөк тешик сыяктуу эле.
бирдеме салсаң түшүп калат го, ошондой эле. Жоксо жыртык чакага суу куйгандай эле да. Аялдык утечка деп коет да. Ошо аялдык энергия агып кетет да. Ошондо баягы 1,5 метр берилген сенин аураңдан азайып кетет. Азайып кетсе аял алсыз болуп баштайт. Аял кечтикке көңүлү келбей баштайт, уйкусу келип баштайт, настроениясы жок болуп баштайт. Ошондой эле наалыйт. Көп мисалы үчүн бул таарынган деген дагы бул мындай бир жашоонун өзүнүн бир закон ченемдүүлүгү кылып алышат да көп аялдар. Ошо менен жашайт алар, ошондой туура эле жашап атам го деп ойлошот да, адатка айландырып алышат. Привычка деген бул аябай өтө оор нерсе да, бул аябай коркунучтуу нерсе. Арылыш кыйын дейсиз. Анын арылышы аябай кыйын да. Алар ошо менен жашайт өмүр бою. 18-де тарынып баштаган, ошо бойдон 60-та деле ошондой күйөөсүнө тарынып аткан, балдарына тарынып аткан, туугандарына тарынып аткан. Ушундай өтө жаман адат да. Ошондой аялдардын мындай бир жаркырап жүргөнүн көрө албайсың да, дайыма эле. Ошого дагы наалыйт. Жакшы болсо деле наалый берет. Ыраазы болбойт. Такыр ыраазычылыкты билбейт да, андай аялдарчы. Мындай күйөөсү акча алып келсе деле ага жакпайт, акча алып келбей калган күнү деле жакпайт. Буюм алып берсе деле жакпайт, подарка алып берсе подаркасы деле жакпайт. Ушундай эле наалып жүргөн аялдар болот да өмүр бою. Ошондой аялдардан дагы ошо аялдык энергия учуп кетет, агып кетет да. Ошондо аялдык энергия жоголот. Аялдык энергия 1,5 эмес, жарым эле метр болуп калат. Жарым эмес, даже иногда 10 сантиметр эле болуп калат. Ошондой аялдар үтүрөп эле жүрүшөт. Мындай бул энергияны түшүнгөндөн кийин адамдарды карап эле өзүң менен көрүп каласың да. Себебинде өңдөрү начар, аябай кабактары бүркөлгөн, беттеринин баары бырыш, көздөрүнүн бүт баары түшкөн, такыр көңүлдөрү жок, эч нерсеге. Баягы депрессия, стресска абалга келет да. Ошон үчүн сурай беришет да. Депрессияга түшүп калдым, стресске түшүп калдым. Себеби баягы энергиясын баарын кетирбеген. 1,5 метр, 1 метр деп атпайсызбы? Ошондой энергия ошондой бир адамда вообще нормальный адамда өзүнүн жакшы баягы өзүнүн закон ченемдүүлүк менен жакшынакай жашап, позитивдүү жүрө турган болсоң, максимально вообще минимально 1,5 метр да. Минимально 1,5 метр адамдын аурасы өзү. Жана ийгиликтүү адамдар, мисалы үчүн миллионерлер, миллиардерлер, алар 5-6 метрге чейин барат аураларычы. Эгерде 5-6 метрге чейин барган аурага жаман сөз дагы, жаман тияктан келген критикалар да кире албайт. Биз эмне үчүн баягы аябай ранимый болуп калабыз да, бир нерсе айтса эле таарынып, ыйлап, реакция кылып, алар менен айтышып, урушуп, потому что аура кичинекей эле мындай. Бирөөнүн айткан сөзү деле, көзү деле, критикасы деле баары кирип кетет дагы, анан ошого реакция кылышат да. Ошондуктан биз канчалык өзүбүздүн аялдык абалыбызды жакшы кылып жүрсөк, анан ошо кандай топтош керек, ошону да кошуп кетейин. Таарынганда, анан наалыганда эле ошо эки себеп деле жоголот. Таарыганда, наалыганда ыраазычылык билдирбей, жанагы дайыма эле негативдүү эмоциялар, кандай эле болсо негативдүү, любой негативдүү эмоциялардын бүт баары тең аялдардын энергиясынын агып кетишине алып келет. Эми анда топтоо, анткенде топтойбуз, ошол тууралуу айталы, анан топтогон болсо, мындай аялдык энергияны топтоо аябай оңой да. Аябай оңой. Биз деген бул билимдер бизге мурун болгон эмес да. Мисалы үчүн мен өзүм деле мындай ушул аялдык энергия жөнүндө билим алгандан кийин таптакыр эле мындай башка эле Алена болуп калдым да. Мен дагы перестройканын убагында болуп калдым. Анан дагы жанагы жоготкон дагы бир жерде айтып кетейин, ошо эмне болгондо жоготот. Эркектин жумуштары менен алек болгондо жоготот. Эркектин кийимдерин кийгенде жоготот. Ушул тууралуу кененирээк айтсаңыз. Эркектин ошо мен азыр өзүм жөнүндө как раз айтып берейин, ошондо сонун мисал болот да, түшүнүктүү болот. Мисалы үчүн мен дагы жолдошум органда иштеди да, 35 жыл органда иштеди. Анан ал үйдө жок да, майрам күнү да жок, жаңы жыл күнү да жок, выходной да жок. Анан үйдөгү жумуштардын баарын тең менин мойнума түшүп калды. Мен үйдөгү эркек дагы, аял дагы болуп калдым да. Перестройканын убагында болсо базарга чыгып кеттик. Базарга көйнөк кийип алып чыга албайбыз да, үлпүлдөпчү. Анан шым кийесиң. Чачты мен өзүм аябай чачым узун болчу, чачты кыркканга туура келди. Анан жынсыны кийесиң, ботасты кийесиң, анан кадимки эркек. Анан оор жүктөрдүн баарын көтөрөсүң. Ошентип кадимки эркек болуп калдым да. Бир күнү карасам эркек болуп калыптырмын. Бир күнү карасам уже көзгө көз урушуп баштадык. Себеби бир үйдө эки эркек жашап калат да. Бир үйдө эки эркек жашап калганда анда эки эркек мушташып баштайт. Эгерде мындай Эзада сага айтат да, мен жолдошум экөөбүз көчөгөнү мушташса, аны ойлой бер. Эки эркек жашаптыр депчи. Ошондо эки эркек бир үйдө жашай албайт.
Ошондуктан эгерде аял дагы өзүнүн энергиясы менен, эркек дагы өзүнүн энергиясы болсо, эч качан үйдө уруш болбойт. Уруш болот, бирок баягы кадимки баягы аял эркектин ортосундагы эле бир аз эле баягы үйдүн тиричилигиндеги эле болуп жаткан кичине ситуация, ал деген даже проблема, просто ситуация, спор кичине, ар ким өзүнүн оюн айтып, ушундай эле болуп эле бүтүп калат да. Ошондо эркектик энергиянан көбөйүп кеткенде аялдар мындай үйдө власти кармап калат, уже баягы үйдү башкара баштайт. Үйдү башкара баштайт. Айрыкча эгерде аялдар көбүрөөк акча таап калса үй бүлөдө, анда эркектик энергиясы көөсүнөн абдан ашып кетет да. Андай аялдар жашай албайт, көбүнчө эле ажырашат. Ажырашпаса дагы мындай көбүнчө азыр менин байкашымда менде аябай көп кейстер бар да, миңдеген кейстер бар. Аялдар кайрылышат. Мен байкашымда мындай экен да, бир 60-70% аялдар азыр чогуу эле жашап атышат үйдөчү, бирок өзүлөрүнүн жумуштары, өзүнүн жашоосу да. Просто баягы элден уялат, анан ажырашкандан балдарын тыштай албайт дегендейчи. Бирок бир үйдө жашап аткан менен эки башка жашашат да. Эки үйдө жашашат. Күйөөсүнүн башка жумуш, аялдыкы башка. Бири менен байланышпайт. Мындай квартирада бир үйдө чогуу квартирада жашап аткандай жашап атышат. Көптөр азыр ушундай болуп атышат да. Себеби айрыкча жанагы бизнес менен алектенип, анан көбүрөөк акча тапкан аялдардын бардыгы тең азыр ушундай да. Эркектер ошондой маалда эркектер өзүнөн өзү эле чүнчүп баштайт. Өзүнөн өзү эле автоматически эле аялдык энергияга кирип кетишет. Себеби көбүнчө үйдө балдарды карап калышат, эми мындай кээ бир убактарда мындай кеңешишет да, Мен эми көбүрөөк таап атам, мен көчөгө чыгайын, сен азыраак таап атасың, эми үй бүлөнүн баягы ынтымагы, үй бүлөнүн өсүп кетиши үчүн эми сен үйдө болгон. Дейт, анан үйдөгү жумуштардын баарын тең күйөө жасап баштайт да. Ошондо күйөөсү автоматически аялдык энергияга кирип кетет. Анын дагы жанагы 75% уже эркектик энергиясы азайып, 25 көбөйүп баштайт да. Андай аялдарда жөн эле жанагы эки аял урушат го, мындай тил менен урушат го, ошондой уруштар көбөйүп баштайт да, андай үйлөрдө. Анан эми ал эркектик энергия көбөйүп кеткен, бизде азыр аябай мындай катастрофа абалда. Кыргызстанда катастрофа абалда да. Мен дагы бир аябай бир баса белгилеп айтып кете турган нерсем, ошондой жана күйөөсү жок жүрүп ийгиликтүү болгон аялдар коомго абдан мындай терс таасир тийгизет. Өзүн өзү каржылаган аялдар. Именно өзүн өзү каржылап, анан ийгиликтүү аябай кымбат машинелерде жүрүшөт, кымбат үйлөрдө жашап атышат, каалаган жагына эс алып келип атышат, балдарын мындай абдан жогорку деңгээлде каржылап жатышат, кымбат мектептерде, кымбат мамлекеттерге жиберип атышат. Ошол аялдар эркеги жок эле акча тапса болот, эркеги жок эле бактылуу болуп жашаса болот. Эркеги жок эле өзүңөр эле мындай сонун жашоодо жашатсаңар болот экен, жомоктогудай деген терс көрүнүштү мындай коомго берип атат да азыр ошол. Ошол аны көргөн жаштар азыр бүгүн келаткан жаштар, алар чын эле ойлоп атат. Чындыгында эле мага эмне эркектин кереги бар депчи. Тиги деле күйөөсү жок, бул деле күйөөсү жок, сонун жашап атышкан турбай депчи. Ошондуктан мен ушуга кичине наразымын. Эмне үчүн наразы, себебин айтсаңыз, мисалы үчүн жолдошуң менен чогуу жашасаң, андан да жакшы болот дейсизби? Ал өзү деген жаратылыш да. Бул жаратылыш да, биз жаратылыштын закон ченемдүүлүгүн бузбашыбыз керек да, бул Алланын закону да. Алла эркекти жараткан, анын жанында аялын жараткан. Кабыргадан жараткан деп атпайбы? Кабыргадан жаратса, аял канчалык кыйын болсо деле, мындай да, канчалык кыйын болсо деле, анын тапканы эркектин кабыргасында эле да. Ошондуктан үй бүлө деген бул аял эркектен турат да. Бул закон ченемдүүлүк, аял эркектен турат. Анан бирок ошол жанагы үй бүлөдөгү балдар эркектин да тарбиясын көрүш керек да, атанын да мээримин тартыш керек да. Туурабы? Ошондуктан бул мындай эркекти коомдон чыгарып койгонго барабар болуп атат да. Эркектердин аброюн түшүргөнгө барабар болуп атат. Мындай ошондой эле болуп атат да, не то что барабар, вообще ошондой болуп атат. Эркектер жок эле, эркектер акча таба албайт, аялдар андан да кыйыныраак, аялдар акылдуураак, аялдар балдарын андан дагы жакшыраак тарбиялап атат депчи. Ошончо эркектин ордун жоготуп коюп атабыз. Эркектин баркын, баасын кетирип коюп атабыз. Видеоңузда айтыптырсыз, Instagram баракчаңызда мисалы үчүн жана шым кийип жүргөндө, мындай така кийбей, мисалы жалпак бут кийим кийип жүргөндө да аялдык энергия такыр жоголуп баштайт депчи, ошол тууралуу айтсаңыз мисалы үчүн.
бул ушул мисалы үчүн элестетик эле эркектер эле көчөгө көйнөк кийип же жолук салынып чыгып алса эмне болот дептерсиз да? ооба. Бул теманы мен Айзада, бул теманы мен бир мындай Бишкекте бир бийигирээк жер болсо, ошол жерге чыга алып эле кыйкыргым келет да. Себеби биз бул деген жаңы келген түшүнүк эмес да. Бул бир жактан бир батыштан же бир Америкадан, Кытайдан, башка жактан келген тарбия эмес экен да. Бул мурун эле биздин мындай биз эгерде биз чындыгында эле аял ордунда, эркек ордунда жашагыбыз келсе, анда биз өзүбүздүн эле урпактарыбыз кылган нерсени кылышыбыз керек да. Мен ушинтип эле айткым келет да, азыр мындай көптөрү да кабыл албайт да. Ой, тияктан окуй калып эле, бияктан окуй калып эле айтып атасыңар депчи. Жок, хорошо, макул. Биз эч кимди укпай эле коелу, бирок өзүбүздүн апаларыбыз. Мисалы үчүн мен өзүмдүн апаларымды эле мисал келтиргим келет да. Мен өзүмдүн апам эч качан шым кийгенин көргөн эмесмин. Чачын кескенин да көргөн эмесмин. Жоолугу жок жүргөнүн да көргөн эмесмин. Мен өзүмдүн апам эмес, биздин тегерегибизде апалар, жеңелер, биздин айылдагы. Баарыбыз эле айылдан чыкканбыз да. Баарыбыз эле ата эненин тарбиясын айылдан алганбыз, баягы кийинки эле поколение бир аз шарда жүрүп калбаса, биздин поколение. Анан ошондой апаларыбыздын баары тең узун көйнөк кийишкен да. Мындай тизесинен да кийишкен эмес, узун көйнөк кийишкен. Анан мен болуптур, хорошо, биздин апаларыбыз узун көйнөк кийиптир. Анан Кытайларды карасаң, Кытайдын императордун аялдары бай ийгиликтүү айымдар да. Японияныкы дагы ийгиликтүү айымдар. Орустарды карасаңыз деле ийгиликтүү айымдар. Батышты карасаңыз деле королевалар, качан сиз көрдүңүзбү королевалар, принцессалар бир чың кийип жүргөн. Ошондон алакасы ийгиликтүү айымдардын баардык тең көйнөк кийишет экен да. Алар ошо философияны билишет экен да, терең. Эмне деп айтайын? Жок, аялдык энергиясы толук ордунда болгондо ийгилик өзү келет деп атасыз да. Өзү келет экен да. Оказывается, ошол жанагы именно ошол ийгиликтүүлөрдүн аялдары да ошол. Мисалы үчүн императордун аялы, тиги королдун аялы, королевалар эмес, принцессалар, например, кыргыздын деле өзүбүздүн эле апаларыбыз. Алар ошол именно жанагы аялдык энергияны жерден алат экенбиз да. Аялдар. Аялдык энергияны аялдар жерден. Ал деген жерене деп атпайбы? Жерене бул ата жер деп койгон жок да. Именно жерене деп атпайбы? Земля мать деп коет, же болбосо. Анан биз аялдар жер менен байланыштуу экенбиз да. Мать деген материальный часть деген сөз. Ошон үчүн жанагы адамдын оң жагы атасы бул духовный часть, духовный бөлүгү. А сол жагы бул энеге байланыштуу, энеге тиешелүү, сол жагыбыз ал жер менен байланыштуу. Ошондон биз аялдар көбүнчө энергияны жерден алат экенбиз да. Анан жерден алган энергия мындай эки бутубуз менен өдөгөздө көтөрүлөт экен дагы, анан жатынга, аялдын маткасына келип топтолот экен да. Ошон үчүн аялдын бир жүрөгү жатында деп коет да. Ал жүрөк ал жерге аябай энергия чоң, аябай өтө күчтүү энергия жатында болот экен дагы. Ошо жатындан бир адам ошо жатында чоңоюп атпайбы? Ошо жатынга бир адам 9 ай бою өсүп, анан ошол жерден чыгып атпайбы, жаралып атпайбы, көрдүңүзбү? Канчалык күчтүү тура. Ал өпкөдө жаткан жок, жүрөктө жаткан жок боло тура. Ошондон аялдын эң эле күчтүү энергиясы жатында, именно аялдык энергиясы. Ошол жана өдөгөздө бутубуз менен көтөрүлүп келген энергияны жатынга сакташыбыз керек экен. Аны сактап калыш үчүн биз сөзсүз узун көйнөк кийишибиз керек экен. Узун көйнөк кийгенде дагы эмне үчүн жана королевалар, принцессалар, анагы Япониянын, Кытайдын айымдары, ийгиликтүү айымдары, ал кат жөн эле биринин үстүнөн бирин ал жана энергияны сактап калышат экен да. Сактап кал, энергияны чыгарбайлы дейт экен да. Алып алган энергиябызды сактап турушубуз керек экен. Ошондон жана боюнда бар келиндер биздин убакта, биз боюнда болгон күндөн баштап биринчиден аябай ыйба кылчубуз, курсагыбызды баягы көрсөткөн уялчубуз, күйөөлөрүбүзгө да көрсөткөн уялчубуз, даже кайната кайнеңерибиз, тем более ата энебиздине вообще барбай калчубуз, эчибиз чоңойгондо уялыпчы. Анан ошондо баягы биринчиден уялып, экинчиден билбептирбиз, ал кезде билбептирбиз, потому что баягы элдер кылган нерсени эле кыла бериптирбиз да. Мурунку биздин поколениябыз кылган туура бериптирбиз да. Сразу жаңы көйнөк заказ берчүбүз да. Анан жаңы көйнөк мындай кең көйнөк заказ берчүбүз. Кең көйнөктү кийип алып жүрчүбүз да. Ал баланын энергиясы болот экен. Уже бир эмес, ал жерде эки адамдын энергиясы. Эки адамдын энергиясын сактап калыш үчүн сөзсүз чоң неме, жана кең көйнөк кийиш керек экен да. Анан аны дагы биздин апаларыбыз анын тышынан дагы белдемчи, көйнөктүн тышынан. Анын тышынан дагы чапан. Ушинтип кыргыздын эле аялдары эле ошо кош кабат, кош этек. Кош этек көйнөк кийип анан
ушинтип анан аялдык энергияны сактап калышкан да. Бирок алар ошо аялдык энергиямды сактап калайын деп эле ошол көйнөк кийип жүрбөсө керек. Алар баары бир дегенчи мындай жана биздин ата-энелерибиз какой-то интуиция менен даже мен ойлоп кетем, ушу жөн эле мындай ушул закондордун баары биздин тектерден чыкканбы депчи дажечи. Алар интуициясы менен ошонун баарын эле билишчү экен да. Кандайдыр бир сезүү органдары барбы, же бир аларды түшүнүшкөнбү алар балкимчи. Просто кичине азыр биз поколение алыстаган сайын ал билимдерден алысыраак болуп атпайбызбы? Балким алар билишкен, биз сактап кала алган эмес аларды. Бирок алар кылганды кыла берсек биз жаман болбойт экенбиз да. Ошондуктан аялдык энергияны топтоо бул именно узун көйнөк менен топтойт да. Эгерде узун көйнөк кийбесеңиздер, шым кийсеңиздер, шым биринчиден бул эркектин кийими да. Мен ана азыр сен айтпадың, мен айткан сөзүмдү. Чын эле эркектердин баары көйнөк кийип алса эмне болобуз? Чачын өстүрүп алса азыр, муну жайып жүрүшсө аялдардын. Ал эми вообще мындай жашоонун закон черемдүүлүгү таптакыр бузулат да. А биз бузуп атпайбызбы? Биз все равно бузуп атабыз да. Эркектердин шымын кийип алдык. Бизде эркектин шымы. Анан ал баягы аялдын энергия топтолгон жери жок. Ал утечка болот да тоже. Аялдык энергия агат. Ошон үчүн ана боюнда бар келиндерди мен бир дагы боюнда бар аялдын шым кийип жүргөн кыздардын шым кийип жүргөнүн көргөндө бир да жолу мындай унчукпай кетип кала албайм да. Мейли жаман көрөбү, жакшы көрөбү, туура кабыл албай мен өзүмдүн милдетимди аткарып коюшум керек. Балким бүгүн түшүнбөсө эртең балким ойлоп калышы мүмкүн. Бир аялга болсо деле, бир келинге болсо деле бир таасир тийгизип каламбы деп ойлойм да. Айтасыз, эмне деп айтасыз? Айтам, алтыным, боюңда бар экен. Боюнда болгондо энергиянын баары тең жатынга топтолот. Анан ал жатында мындай эки шым менен агып кетет. Төрөгөн убакта энергия агып кетет да. Анан баягы маткада энергия жок болуп калат да, күч жок болуп калат матканын. Анан кесарево болот баягы. Бизде кесарево деген болгон эмес. Бир жылда бир жолу учубуз кесарево деген. Азыр конвейердегидей кесарево болуп атпайбы? Потому что алар билбейт, ошо билимдин жоктугунан болуп атпайбы? Барса эле нормальный, баардыгы нормальный. Эмне кесарево? Потому что күч жок. Күч деген бул энергия да. Энергия жок, төрө албайт. Өзү төрө албай калат. Обязательно операциялык операция менен төрөбөсө төрө албай калат да. Ошондон анан айтам да, эми операция деп айтпайм, конечно, коркутпай элечи. Просто ошо энергияны топтоп, төрөгөнгө жеңил болуш үчүн сөзсүз көйнөк кийген дейм. Сөзсүз узун көйнөктөрдү кийген. Жерден ушундай энергия алыш керек деп тиги тренинг өтөм. Ар бир боюнда бар келиндерге тренинг өтүп кетем. Бир кыскача. Эми канткенде сактайбыз деген ошондо көйнөк кийгенде сактайт экенбиз. Көйнөк кийгенде сактайбыз. Эми ошого сактаганга чейин мен топтогон жөнүндө айтып берейин азыр. Топтогон биз кантип топтойбуз? Өзү аялдык энергияны алуу өтө оңой экен да. Ушундай Алла бизге өтө эле мындай берешендик кылыптыр да. Энергия боюнча берешендик кылыптыр. Биз мына дасторкон жасап коюп деле сүйнөбүз го. Депчи, аябай сүйнөбүз го. Үй тазалап коюп деле сүйнөбүз го. Аялдар. Аялдарчы. Анан гүлдү көрүп деле сүйнөбүз. Жыттап коюп деле сүйнөбүз. Парфюмерия алсак да сүйнөбүз, магазинге барсак да сүйнөбүз. Балдарыбыз кичине ойноп койсо деле сүйнөбүз. Ушинтип биз кайсы жерде баягы кубануу алабыз, жакшы, позитивный эмоция алабыз. Ошо жердин бардыгынан биз өзүбүзгө аялдык энергия алат экенбиз. Баскан турган жерден алат экенбиз да. Значит, мындай кыскача эле айтсак болот да, эгерде биз негативдүү ойлор менен, негативдүү эмоция менен жүрө турган болсок, анда биз аялдык энергияны жоготобуз. Эгер позитивдүү ойлор менен, позитивдүү кыялдар, позитивдүү иштер, позитивдүү эмоциялар менен жүрө турган болсок, анда биз аялдык энергияны топтой алабыз. Эгер аялдык энергияны топтойм десе, ошол бардык нерседен кубаныч көргөнгө аракет кылыш керек турбайбы? Бардык нерседен кубаныч көргөнгө аракет кылыш керек да. А биз кээде баягы энергиябыз, аялдык энергиябыз жок болуп кеткенде биз көрө албайбыз. Көрө албайбыз. Бар жерде негатив издей беребиз. Эркектер болсо, эркектерге аябай обалда мен кичине боорум ооруп кетет кээдечи. А биз минтип таарынабыз го, мисалы үчүн үйгө кирип эле үйдү тазалап койсок, күйөөбүз келет дагы, анан эчтеке реакциясы жок да. Байкабайт да. Анан биз айтабыз да, сен эмне үйдү тазалап койгонду көргөн жоксуңбу, же болбосо мындай шкафты жылдырып койгонду көргөн жоксуң? Алар көрбөйт. Алардын мээси башкача иштейт да. А биз өзүбүздө көрө беребиз. Биз сүйүнсөк эле сүйүндү экен депчи.
Анан сен эмне үчүн байкаган жоксуң, таарынычтар башталат да. Эмне үчүн киргенде молодец деп айтып койбойсуң, сонун болуптур деп айтып койбойсуң депчи. Алардын сезүү органдары, бизге кайра берүү органдарынын баардыгы башкача жайланышкан да. Ошондуктан биз алардан мындай өзүбүздөгүдөй аялдар дагы күтпөшүбүз керек да. Талап кылбашыбыз керек. Биз ушул аларга тиешеси жок нерсени талап кылып алып эле таарына беребиз да көбүнчө. А ошондо аялдар баары бир баскан турган жеринен энергия алса болот. Жасап аткан иш, тамак жасаганда деле, мисалы үчүн тамак жасаганда деле кубанасың го. Жакшы тамак, сонун болуптур, даамы сонун болуптур. Мындай тышынан да караганда сонун болуптур, сервировкам аябай сонун болуптур. Идиштерди көрүп да сүйүнөбүз. Ушинтип эле сүйүнө беребиз го. Ошол мындай аябай с лёгкостью ушунчалык жеңил алат экенбиз да бизчи. Ошондон ар бир баскан турган кылган ишибиздин баарынан мындай кичинекей эле майда нерселерден бирок биз ушунчалык көп нерсе алат экенбиз да. Ошондон бир майда нерсеге дагы көңүл бөлгөндү үйрөнүшүбүз керек. Эгерде женский энергиясы, аялдык энергиясы ордунда аялдарчы, алар өздөрү ала берет. Андан тышкары дагы үй тазалаш керек. Аялдык энергияны алыш үчүн обязательно үй тазалаш керек. Үйдө дагы жанагы биз көбүнчө үй тазалаганда биз аялдар уже жинибиз келип, ачуубуз келип, үйдөгүлөрдүн бүт баарын карып, уруп, наалып, кыйкырып, өкүрүп ушинтип тазалайт да. Жок, мындай сүйүнүш керек да. Үй бүлөң бар экен, үйүң бар экен, мейли арендага алып атасыңбы, убакыт жашап атасыңбы деп турасың да. Үйдө ошону ыраазычылык келтирүү менен баардыгын тең жанагы с любовью и с радостью, сүйүү менен, ыраазычылык келтирүү менен ошол жумуштардын баарын жасаганда биз женский энергияны, аялдык энергияны абдан көбөйтөбүз. Үй тазалаш керек, тамак жасаш керек. Ошон үчүн көбүнчө жанагы бизнестеги айымдар тамак жасабайт, уже эме алат, жанагы тамак жасай тургандарды алышат, үй тазалагандарды алышат да, алар жасагысы келбей калат. Эркектердей болуп калат да, ал кадимки элечи. Жумуштан келет, жатат, токтойт. Анан даяр нерсени алышат. А так эгерде өзү аялдык энергиясы ордунда болсо, ошо жасап жаткан жумуштардын баары оңой эле болот. Ага көп күч кетпейт. Эркектик энергиясы көбөйүп кеткенде ошол жумуштардын баардыгы тең аларга өтө жолтоо болуп, өтө кыйынчылык менен жасалып калат да. Аялдык энергиясы ордунда болгондор аларды басып туруп эле, сүйүнүп жүрүп эле жасап коюшат, ага убакыт деле кетпейт да. Алар ойлошот, мен тамакка аябай көп убактым кетет экен. Ал кичине мен деле салдырыш керек да, туура. Кичине мындай жумуштан да алаксыш керек. Все равно баягы көчөдө жөн эле басып жүргөндөн көрө тамак жасап алган жакшы, андан көрөчүк да, үй тазалап алган жакшы да. Аялдык энергиясы мындай ордунда экен, жайында экен деп биз эмнеден билебизби? Кубанып жүрсө эле билебизби? Же кийинген кийиминенби? Же жасаган ишиненби? Аялдык энергияны көбүнчө эле кийиминен тааныса болот да. Кийиминен эле байкайсыңар. Шым кийип калгандар, жалпак таканы көп кийип калгандар, чачтары кыркылуулар, карасаңыздар уже чоң машина менен жүрүп калган болот. Алардын походкалары да өзгөрүп кеткен болот. Бизнес-вумен эмес деле эркектин энергиясы көбөйүп кеткен айымдар бар да. Алар ошо жана үйүндө кээде деген күйөөлөр деле күнөөлөйбүз да, мындай күйөөм жасабай коем, мен жасап атам депчи. Ал ошо күйөөлөрдөн талап кылбай эле өзлөрү эле эркектик энергияны, эркектик милдетти алып алышат үйдөн. Алардан мурун элечи үстөмдүк кылып үйдө акчаны өзү көп таап, үйдөгү баягы оор жумуштардын баарын өзү эле баштап жасап башташат. Мисалы үчүн мындай болот да. Мисалы бир эркектер отурган жерде эле бирөөнүн аялы звонить этет да. Алтыным келе каласыңбы? Могу шкафты мен жылдыра албай атам. Сен ошо шкафты жылдырып берип койсоң, мен калган жумуштарды өзүм бүтүрө берет элем, сен келгенге чейин, кечке чейин дейт да. Анан ал күйөөсү шашат да. Мен барып азыр үйдө шкафты жылдырып беришим керек экен десе, жанында бирөө айтат. Эмне, сен аялың шкафты жылдыра албайбы? Өзү эле жылдыра албайбы ал кичинекей бир шкафты? Менин аялым өзү эле жылдырат. Менин аялым андан деле чоң нерсени деле жылдырып коет депчи. Тиги эркек айтат, жок, менин аялым вообще жылдыра албайт дейт. Менин аялым мен бармайынча жылдырбайт ал. Ал мени күтүп отура берет депчи. Мына аялдык энергиясы көп аялдар ушундай да, эркектин жумуштары менен алек болбойт. Эркектин энергиясын үйдө эле отуруп эле, бүт баардык болгон жумуштун бүт баарын тең өзүнө алат. Мисалы үчүн мен ошондой болгом да. Мен жолдошум убакыт тапса болмок экен, мен ошо үйдөгү оор нерсени деле өзүм жылдыра берчүмүн, үйдөгү эркек жасаган нерсени бүт баары жасай берчүмүн да. Качан түшүндүңүз анда ошол аялдык энергияны? Ошол мен интернет булактарынан эле көрүп калдым, ошо Лаура Омуралиеванын сабактары, именно аялдык энергия дегенде эле таң калдым да. Анан барып, мындан бир 8-9 жыл болуп калды го дейм. Бир 10 жыл боло элек точно.
Анан барып аябай таң калдым да. Мен үчүн эми мен жаш эмесмин, мен 50 жашымда билдим да ушул закондор бар экенинчи. Анан ошондон баштап анан карасам чындыгында эле мен нормальный көйнөгүм деле жок экен. Бүт үйдөгү оокаттардын бүт баарын тең мен өзүм жасайт экенмин. Анан кадимки эле өзгөрүп баштадым. Чачымды өстүрдүм. Чачым мындай эле падмаль түшкөн эле болчу, 1 сантиметр эле болчу. Чачымды кайра өстүрүп баштадым. Көйнөк кийип баштадым. Үйдөгү оор жумуштарды бөлүштүргөндү үйрөндүм. Балдарыма, жолдошума бергенди үйрөндүм. Анан ошентип анан иштер дагы жакшы жүрүп кеткен да. Аялдык энергия менен жүргөн аялдардын иштеринин баары тең жеңил болот да. Аялда элеби же күйөөсүндө дагы ишинде ийгилик болобу эгер аялдык энергия менен жүрсө. Ал деген мындай болуп атпайбы? Биз баягы арык агып баратат да, туурабы? Аял мындай болуш керек, эркек мындай болуш деген арык бар да, ошол суу агып баратат да. Ошого биз против течения кете атпайбызбы? Ошол агымга каршы кете атпайбызбы биз? Анан блок болуп калат. Күйөөсүнүн деле жумушу токтойт, аялынын деле жумушу токтойт, үйдө уруш талаш көбөйөт, закон ченемдүүлүктү жанагы бузганда. Кызыл светофордо кызыл светке чыгып алабыз да. Биз жашыл кое турубуз, кызыл свет десе эле болбой эле жашыл күйгөн жок деп болбойбуз, кызыл светке эле чыга беребиз. Үйдөгү проблема күндө боло берет, ал проблема көбөйө берет. Пока мунун баары өзүнүн ордуна келмейинчечи. Ошондуктан бул үй бүлөнүн ичиндеги баягы тартипти сактоо, үй бүлөнүн ичиндеги бири бири менен болгон жакшы байланыштар, сыйлоо деген, сүйүү, бири бирине болгон камкордук, бири бирине болгон ыраазычылык келтирүү, ошону эгерде ушуну алгысы келсе, үй бүлө анда аялдык аял болуш керек, өзүнүн ордунда, эркек эркек болуш керек. Бул биринчи эле ошо кийимден башташ керек. Эң биринчи кийимден өзгөртүп башташ керек. Кийим өзгөргөндө эле өзү өзгөрүп баштайт. Мисалы үчүн азыр сен узун көйнөк кийип турасың, Зада. Сен көчөдө чуркап баса албайсың да, бул көйнөк менен чуркап баса албайсың, туурабы? Сен тепкичке чыкканда чуркап чыга албайсың. Себеби көйнөк менен көйнөк өзү эле сенин өзүңдүн походкаңды эле өзгөртүп коет. Уже көйнөк басканда арышыңды аз-аздан кыласың. Тепкичке чыкканда аярлап чыгасың, көйнөгүңдү көтөрүп чыгасың, уже аялдардай болуп чыгасың да. Кыймыл аракетиң. Бүт кыймыл аракетиңдин баардыгы эле өзгөрүп баштайт да. Бул видеону сөзсүз түрдө мындай күйөөсү бар айымдар көрөт. Анан биз айымдар майда чүйдө нерсенин баарынан энергия ала беребиз деп атасыз. Жаныбыздагы эркегибиз эмнеден энергия алат? Бул именно аябай өтө сонун суроону бердиң. Бул жана мен айтып келатып до конца чыкпай калганда ошого. Мен аял эркектерге бором айтып бердимби? Эркектердин такыр булагы жок экен да, мындай башкача ала турган бири гана аялдан алат экен. Бири гана болгон булагы аялдар экен. Энергияны алат экен. Ошондуктан жанагы за великими мужчинами стоят великие женщины дейт да. Туурабы? Аял жакшы, эр жакшы дейт да. Бул сөздүн мындай биздин аталарыбыз, апаларыбызчы бир эле сөз айтып коюптур. Ушунчалык терең философияны жашашты да кыргыздарчы. Аял жакшы, эр жакшы деп койсо эле түшүнчү экен ошонучу. Азыр биз аны деген бир жума тренинг кылып айтып берип атабыз ушуну. Еще түшүндүрүп, до конца түшүндүрүп айтып бере албай атабыз, жеткизе албай атабыз дагычы. Ошондуктан аял эгерде аял деген баягы биз аялдар дегенде эле, аял эркек дегенде эле биз сексти ойлойбуз да. Биринчи эле түшүнүккө келгенде эле, сексуальный болушубуз керек турбайбы дейбиз да. Секс деген эң акыркы очередте. Эң аягында ага чейин мындай шыктандыра турган нерселер бар да. Шыктандырып, эркектин ар бир жасаган ишин баалашыбыз керек. Рахмат, сен бүгүн моореке шкафты жылдырып бердиң. Бүгүн сен балдарга жакшы карадың. Бүгүн сен нанга акча алып келдиң. Ушу сен алып келген акчаң болбосо, биз кыйналып калмак экенбиз. Деп мында эркектерге шык берип турушубуз керек, дем берип турушубуз керек. Ал шык дем деген миллион алып келип туруп бериш керек эмес. Шык дем деген ал машинаны алып берип туруп айдатып коюш керек эмес, подарок этипчи. Шык деген күч, дем, ал жанагы сөздө, сөздүн күчүндө, сөздүн өзүнүн күчү бар да, туурабы? Ошол сөз эркектерге аябай дем болот да. Ошондуктан эгерде үйдөн баягы өзүнүн энергиясы аз аялдар, мисалы үчүн өзүнүн энергиясы жок болуп атса, өзү энергия муктаж болуп атса, ал күйөөгө эмнени берет? Туурабы? Ал келсе эле, күйөө келсе эле урушкандан башканы билбейт да. Кайда жүрдүңдөн баштайт, эмне акча алып келбей калдыңдан баштайт, туурабы? Наалыйт. Наалыйт дагы, тарынат дагы, жаман сөздөр айтат дагы. Эркек деген үйгө энергия алганы келди да, эркек үйгө эс алганы келди. Эркектердин бир эле жери бар да, дем ала турган. Ошо үйүнө келгенде. Ошон үчүн биздин ата-энелерибизчи атабыз келгенде минтип түшчү, акырын дешчү да. Атаң уктасын, атаң эс алсын. Атаң отурган жерге отурба, атаңдын кийимин өйдө кой. Биз ушинтип тарбияланганбыз.
Мисалы үчүн мен атамдын отурган жеринде мындай 4 кат чөккүрчү дагы. Ал жерде биз ойночу эмеспиз. Ал жерде тегеренип өтчүбүз мынтип. Биз отуруп, биз ойнотчу эмес ал жерге. Ушундай үйдөгү атанын, эркектин баалуулугун биздин апаларыбыз көрсөткөн бизге. Ошентип анан эркекти мындай үйдө көтөрүп, эркекке дем берип, күч бергенди эгер аял биле турган болсо, ал жанагы акылдуу аял деп коебуз биз. Умный женщина, анан мудрый женщина, акылман аял деген бар. Акылман аялдар ошону айтат экен да, атаң мындай, атаң дегендей. Деп үйрөтөт да, ошо үйдөгү тарбиядан болот да алчы. Ошондон анан эркектер ошондон эле алышат. Эгерде үйдөн ала албай калса, эгерде үйдөн ала албай калса, ошо энергия, порция энергияны, мисалы үчүн бир жака өзүнө тиешелүү, ал 24 саат иштеп келиш керек да. Ошол энергияны ала албай калса, ал издейт. Ал көчөдөн чыгып барат эле, кошуна келин айтат: байке, бүгүн аябай жакшынакай, могу кофтаңыз аябай жакшынакай жарашат экен" десе эле, албай куш кудуңдаган боюнча ошо энергия менен жөнөйт жумушуна. Анан эртесинде дагы ойлойт, ошол аял дагы кезиксе, бүгүнкү жаңы костюмумду көрсөтсөм депчи. Жоксо жумушка келгенде сотрудниктеринен сотрудник бир аял айтат: "Байке, аябай бүгүн жашарып сонун көрүнүп калыптырсыз." Анан ошол жерден алып турат, алар жана порция энергияны алып турат. Издейт, потому что ал ошо энергия жок, иштей албайт, акча таба албайт. Ал түшкөндөн түшө берет да. Ошондон аялдардын баягы биздин мисалы үчүн Манас, бул апасы көтөргөн, Чыңгыз Айтматов апасы көтөргөн, мисалы үчүн, Чыңгыз хан апасы көтөргөн, Пушкиндин нянясы көтөргөн, например, да. Ушундай. Ар бир жанагы эмени мен уккам, Обама Мишельге кетип баягы пост өткөзүп атканда аялына аябай чоң ыраазычылыгын айтты да. Эгерде мен ушу Мишель одноклассник экен, экөө бир класста окушуптур. Эгерде мен ушул Мишель болбогондо мен ушул даражага жетпейт болчумун. Ал менин как аялым катарында дагы, досум катарында да, соратник катарында, партнерым катарында дагы, как жолдошум, досум катарында дагы менин жанымда болгондугу үчүн мен ушундай ийгиликке жеттим деп айтты да. Ошондуктан коомдо эркектердин ийгиликтүү болуп кетиши бул төптүз 100% жанындагы аялдардан зависит этет. Сиз жана айтып калбадыңыз, мисалы үчүн шкафты жылдыра алса деле, бирок мындай күйөөсүнүн жардамын күтүп отуруп ошого көндүрүш керек, мындай аял. Ошого көндүрүш керек да. Ошо үйдөн ал мындай да, мен балдарды тамашалап айтып калам, мен жанымда жүргөн жигиттердичи, мен пальтомду кийгизип коесуңарбы депчи. Мен пальтомду кийгизип койгулачы десең, азыр көбүнчө кыздардын баары тең самостоятельно өздөрү кийип кете берет да. Анан мен айтам, кийгизип коесуңарбы депчи. Анан, ой, эже, конечно, кийгизебиз дейт да. Анан кийгизет. Кийгизгенде ал бир күн кечке сүйүнүп жүрөт ал бала. Өзүнүн энергия, ал мужской энергия алды, мен женский энергия алдым. Эми эркектин энергиясын да кошумчалай кетели же. Эркектин энергиясы канткен азаят дегенде жана тамак жасаганда же болбосо бала чакага аралашканда деп атпайсызбы? Эркектик энергия мындай, аялдар энергияны жатканда, туурасынан жатканда, горизонтальное положение деп коет да. Аялдар мындай чарчаганда мынте берет да, мен 5 мүнөт жата турайынчы дей берет да. Ошо 5 мүнөт жатканда, эмне үчүн 5 мүнөт жатканда алар өзлөрү сезишет, жакшы сезип калганычы. Ошондон кандай жерде болсо дагы аялдар энергия мындай азайып, чарчап баратканда жата калыш керек да. 5-10 мүнөт болсо жата калыш керек. Кайсы жерде болсо дагы. Эркектер болсо туруп жүрүп алат. Энергияны. Алар энергияны вертикальный положение алышат. Ошондон үйдө көбүрөөк жатып калган эркектер диванда жана телевизорду карап жатып калышат го бекерчилик үйдө. Ошондой абалда сөз энергиясы аялдыкы болуп калат. Анан ал жана үйдөгү болуп жаткан майда барат аялдардын жумуштарына киришип башташат. Майдачыл болуп жана аял менен кант кайда калды, көчө эле кант албадык беле, эмне жеп салдыңарбы, май кайда калды деп эле сурай берет да, ушинтип эле уруша беришет. Тигини ордуна коюп койбойсуңбу, муну ордуна коюп койбойсуңбу, үйдү шыпырбайсыңбы, ваннаны жуубайсыңбы деп урушуп башташат да. Ошо көбүнчө ошо жанагы анан аял жасаган жумуштар жасаганда тамакты көбүрөөк жасайт, тамакты деле эркектер жасайт, 25% аралашпаш керек да. Обычно эркектердин ар биринин өзүнүн бир жасаган фирменный тамактары болуш керек да, баягы күйөөсү бир жумада бир жолу үй бүлөсүнө сонун өзүнүн жакшы көргөн тамагын жасап туруш керек, традиция кылып коюш керек да муну. Бирок күндө тамак жасай берсе, анда аялдык энергиясы көбөйүп кетет.
Үйдөгү оокаттар менен алек болуп, бала багып, мисалы үчүн бала баккан аялга тиешелүү да туурабы? Ошондон аялдын жумуштары менен алек болгон эркектердин бүт баары тең аялдык энергиясы көбөйт. Айтып атасыз, аялдар энергияны жерден алып жатынга топтойт деп. Эркектер Аялдан алат. Аялдан алат. Кайсыл жерден энергия топтолот? Алардын топтой турган бир жери жок. Жок, Алар топтой турган жери жок. Эркек аялдар топтоп алып туруп төрөйт да, бала төрөйт. Ошон үчүн жатында. Анан дагы бир нерсени эстеп кеттим азыр. Жатында дегенде, мына Кытайдын мен өзү почти 20 жыл Кытайлар менен иштедим да. Анан Кытайдын вообще философиясы такыр башкача да, алар башкача ойлонушат, башкача сүйлөшөт, башкача передавать этишет өзлөрүнүн ойлорунчу. Анан мага бир өзүмө аябай катуу жаңылык болгон бул. Укканда, ошо жатындын абалы, жатын абалы биздин бетибиздин абалы да. Жатын кандай абалда болсо, бет ошондой абалда болот да. Ошондон Кытайдын мындай Кытайлар вообще өзү бет менен көп иштешпейт. А биз бет деле азыр эми кыздар эмне гана кылбайт ати, көзүн үстүн кестирип атышат, уколдорду сайдырып атышат, эмне гана кылган жери жок. Могу бет байкушту жөн эле коргоп жатышат да, азырчы коргоп жатышат. Анан анын баары тең баягы зависимость болуп калат да, туурабы? Бир күн дагы укол сайыш керек болот, бир күн кайра кесиш керек болот. Бул эми Алланын аманаты да, биз Алланын аманатын жакшы алып барыш керек да. Вообще өз аялдар сулуу болуш үчүн бул ички дүйнөбүз деле сулуу болуш керек. Ички дүйнөң сулуу болсо эле ошонун бүт баары берилет да. Анан эң негизгиси ошо Кытайдын философиясы менен бул матканы карашыбыз керек да. Эгер матка таза болсо, матка таза деген сөз эмне үчүн таза болуш керек? Бул деген таарыныч. Именно эркектерге таарыныч болгондо маткада бүт баардык оорулардын баары ошондон пайда болот да. Ошон үчүн эркектерге таарынычты кетиргенден кийин гана матка оңолот, матка тазарат, маткада жакшы энергия болот. Значит, маткада, жатында жакшы энергия болсо, ал сиздин бетиңиз. Ошон үчүн чагылат турбайбы? Кытайлар айтат да, сиздин бетиңизди карап туруп дейт, биз сиздин маткаңыздын абалын көрүп жатабыз дейт. Ошондон биз болсок, баягы Кытайлардын философиясы такыр башка болот да, мындай бир точканы карасак, анын точканын аягы башка жерде болуп калат. Анан таң каласың да. Жок, кыргыздар деле илгери айтканда, жатыны жакшы аял жакшы бала төрөйт деп. Ооба. Ошон үчүн жатындан аябай көп нерсе зависит этет да. Чындыгында аял күчтүү болуш үчүн жатын күчтүү болуш керек да. Жатында энергия көп болуш керек да. Жана мен айткан эле ошо, жана жатынга жакшы энергияны чогулткандан кийин, аны жакшы энергия менен, позитивдүү эмоциялар менен сактап турсаң, анан жаркырап турат да, чындыгында эле туурабы? Мына көңүлү ачык адамдын жүзү деле жаркырап турат го. Жүзүнөн эле көрүнүп турат да аялдардын, мындай айтып коет го, мындай аябай деле мындай сулуу эмес, бирок жаркырап турат экен. Жагымды, жылдыздуу. Жылдыздуу экен деп коюшат, Сулуулук деген ал мындай көз башы кара, анан мындай мурду кырдаш да эмес да. Сулуулук деген адамдын ички дүйнөсүнөн чыгып турат да. Жүрөгү таза, ниет таза, көңүлү дайыма ачык, бирөөгө жакшы мамиле жасаган, өзү дайыма жакшы нерселерге ыраазычылыкты көбүрөөк келтирген, көңүлү ачык, болгонго дагы, жокко дагы, барга дагы шүгүр кылган аялдар дайыма бир калыпта жакшынакай өзлөрүн кармап турушат да. Таарынычты кантип кетирсек болот эже? Бир техникаларыңыз болсо айтып өтсөңүз анда. Таарынычты кетире турган мен өзүм мындай да, ушу Кытайлар сыяктуу эле таарыныч деген кайдан чыгат? Таарыныч деген, мисалы үчүн мен ата-эне боюнча да иштейм да, ата-эненин ортосундагы байланыш, алардын таарынычы, ата-энеден кантип аталыш керек деген дагы аябай сонун өзүмдүн автордук тренингтерим бар. Ошондо мына күйөөгө таарыныч, бул күйөөгө таарыныч эмес да. Күйөөгө таарыныч атадан таарыныч. Атага болгон таарынычтын эле уландысы күйөө. Себеби бул жактагы экзаменди биз жакшы өтө албай калганда, ошонун уландысын эле кайра экинчи класска көчпөй калабыз. Көчпөй калып эле канан күйөө келет да. Күйөөнүн дагы жакшы өтө албай калсак экзамен, күйөө менен деле дайыма конфликтин жашай бере турган болсо, анда баласын өтөт. Анда эле уже 3-чү класс, анда деле көчпөй калабыз уже. Ошондуктан мен күйөөлөр менен болгон проблемалар, мисалы үчүн кайрылып калса, мага күйөө менен проблема болуп атат. Мен күйөөсү менен иштебейм, атасы менен иштейм да. Атасы менен иштей турган мындай мен Константин Павловдун психосоматика боюнча курстарын өтүп сертификат алдым, психолог деген. Жеңил абалдагы жеңил транс абалдагы өтө турган сеанстарды өткөрөм, индивидуальный. Ал сеанс бир адам менен 3-4 саатка чейин иштейм да. Ошондо атасы менен иштейм. Атасы менен тааныштардын жанагы
айтылбай калган сөздөр бар, айтылбай калган ыйлар бар, ыйлалбай калган да. Чыкпай калган аябай негативдүү эмоциялар бар. Ошону бүт бар тең эле адамдын денесине мындай мышцаларга кирип, анан жашайт адам мененчи. Ошондон оорулар пайда болот. Ошондон баягы жашоосундагы болгон блоктор, баягы жолдор тосулуп калат деп коебуз го кыргызчача, ошондой блоктор да ошолчу. Ошо блоктор болуп калганда эле жашоодо бир да жакшы нерсе болбойт. Кыйынчылык боло берет. Кыйынчылык эле боло берет да. Ошол ата менен болгон таарынычты таарыныч бүткөндөн кийин гана анан күйөөсү автоматтык түрдө оңолот. Мен миңдеген кейстер бар менде анда. Канча жылдык таарыныч көкүрөктө сакталып калган нерсеси кечирип, ошол нерсе жоюлабы эже? Мисалы, жоюлат. Мисалы үчүн менде мындай бир окуяны айтып берейин. Менин бир огучум, мисалы үчүн 3 жашында атасы, энеси ажырашып кеткен да. Бирок биздин подсознаниябызда төрөлгөн күндөн баштап жазылат да. Ошол ажырашып кеткен үчүн 3 жашында эми ал билбейт да, сүйлөй да элек, түшүнүк акыл эси да жок. Бирок ошол адам менен иштегенде ошо 3 жашындагы таарыныч чыкты да. Ошол адам 3 жашындагыдай ыйлады да. Дагы бир кейсим бар, аябай өтө маанилүү, ал жакында эле болду. Мен өзүм деле аябай таң калып калдым. Мурун мындай боло элек болчу менде. Бир аял менен иштедим, ал өзү 50дөн ашып калган аял. Именно түйүлдүк болуп жаралганда эле боюна болгон күндөн ата-энеси каалабаптыр да. Төрөлүшүн каалабаптыр. Нежеланный ребенок деп коет эмеспи? Ошо каалабаптыр, ошол түйүлдүккө жаралган күндү таарыныптыр. Тиги даже роддомдон чыгып атканда ата-энеси сүйүнбөптүр да. Ошол боюнча ал кабыл алынбай калат, ал жана непринятый ребенок болуп калат. Өзүн да кабыл ала албайт, күйөөүн мени күйөөм жаман көрөт дейт, мени ата-энем жаман көрөт дейт, мени начальнигим жаман көрөт дейт, мени директорум жаман көрөт дейт, мен кошуна менен ушинтип эле өмүр бою ошондой конфликт болуп, потому что ал өзүн өзү кабыл албай калган. Ал билген да, что мени эч ким кабыл алган жок. Мени даже эң негизги өзлөрүнөн жаралган, канынан, жанынан жаралган ата-энем да мени кабыл алган жок депчи. Ошон үчүн ал аябай чоң проблема. Эркек күтүп атып кыз төрөлүп же кыз күтүп атып эркек төрөлүп калганда дагы жашоосунда ошонун баары. Бул аябай чоң проблема. Бул аябай чоң проблема. Себеби жанагы көбүнчө эркектик энергия болгон кыздар ошондой да. Себеби баягы төрөлгөндө эле эркек болбой калды да, кыз төрөлүп калды. Анан ал жөнүндө кийин сөз болот да. Сөз болот. Биз сени эркек деп күттүк элек дейт. Анан мамасы, апасы күйөөсүнө жагыш үчүн, эркек деп жагыш үчүн айта берет ал. Бул кызыңдын эркек дейли. Бул кызың эркек кылбаганда ишти кылып берет. Бул кызың эркек алып бербеген үйдү алып берет. Бул кызың машина алып берет кийин. Бул кызың сен эркек дейли багат деп ушинтип айта берет. Анан ал кыз ойлойт. Значит, мен эркек болушум керек турбайбы? Эркек болсом мен жагат турбаймынбы? Деп анан ал бүт эркектин жумушун жасап баштайт. Эркектей болуп бүт түйшүктүн баарын мойнуна алат. Үй бүлөлүү болгон күнү деле менде андай кейстер бар да толтура. Андай жөн эле мындай ар бир экинчи кишиде. Анан ал өмүр бою эркек болуп жүрүп өтөт. Бирок ошондой кыйналыш менен акча табат да, кыйынчылык менен ишти. Себеби аялдар деген мындай аябай плавное состояние деп коет да, баягы өтө жай баракат жакшынакай жүрүп эле бизге акча келе берет да. Эркектер күч менен табат акчаны. Ал ошол аялдар, ошондой аялдар аябай күч менен табат. Жай баракат жүрө бергенде эле акча келе берсе, кандай жана аялдык энергиябызда жүрсө эле жакшы боло берет да. Ошентип ойлойбуз да, туптуура суроо бердим. Себеби биз ойлойбуз, кантип эле мен монтип эле аялдай болуп эле, монтип эле созулуп эле жүрө берсем эле мага кайдан акча келмек эле, жөн эле мындай отуруп алып эле айта берет экенсиңер дейт да. Именно ошол жанагы созулуп жүргөн абалыңызда келет акча. Сиз жумушту деле, бирок сиздин өзүңүз жумуш иштей бересиз. Биз айткан жерибиз жок, созулуп жатып алгыла диванга депчи. Жок. Ал ошол жанагы абал деген состояние деп атпайбызбы? Ошол сиздин жүрөгүңүздө, ичиңизде ошондой абал болуш керек. Ошондой иштеп жүрө бересиз. Сонун иштеп жүрө бересиз жакшынакай. Бирок абалыңыз ошондой болуш керек да. Аны мындай ошол абалга келиш аябай кыйын да. Ошон үчүн элдер түшүнө албайт аны даже. Алена эже, эми айттырсыз да, мисалы үчүн материалдык байлык бул аял менен келет депчи. Туура түшүндүмбү? Ошону түшүндүрүп өтсөңүз. Ал материалдык биз деген ошо жана аял эркек эки жак, мисалы үчүн бир жагыбыз, оң жагыбыз атабыз болот. Бул деген именно духовный часть бизге бул
бул деген ана удача алып келет да, мына көзгө көрүнбөгөн ийгилик, удачный партнер, удачный бизнес, удачный сделка, оомат, анан акча, ооматтар да ошо. Ошондой туура болот го дейм, оомат, ушу сөз жакшы экен, мен таба албай жаткам, ошол сөздө оомат келет да, мына көзгө көрүнбөгөн оомат келет. Анан акча келет. Удача да ошол. Анан акча келет да еще, акча ошол ата жактан келет. Анан эркек, аял жактан болсо именно материалдык да. Мать деген сөздөн алынып атпайбы, материальный благо деп атпайбы. Именно материалдык жана недвижимость, именно акча, жана бүт кийим кечек, буюм тайымдар, машина бардыгы ушул аял жагынан келет. Ал бул аялдык эркектик энергиядан кичине башкачараак тема болчу. Ал башкачараак тема. Ал болсо ата энени кечирүү бойдон да. Мисалы үчүн балдар эмне үчүн жете албайт? Акчага жете албайт, потому что атасы менен болгон проблемасы аябай көп. Таарынычтар бар. Аялдык именно эне жагына таарыныч болгондо ошол недвижимость, материалдык жактан такыр блок болуп калат, келбейт. Мен эми ушул эфирден пайдаланып, мен биринчиден Айзада сага чоң рахмат айткым келет, ыраазычылыгымды билдиргим келет. Себеби көп адамдарга ушул темалар жеткизели деп ойлоп атасың да. Менин дагы оюм ушундай. Анан бүгүнкү биздин экөөбүздүн курган маегибиз аябай көп айымдарга, мырзаларга дагы аябай чоң таасирин тийгизет деген ойдомун. Мени жыйынтыктап айта турган нерсем, биз башка билимдерге таянбай эле өзүбүздүн эле кыргыздын эле ата бабалардан келаткан эле сарт санааларыбызга, ошо ата бабабыздан келаткан эле алардын тарбиясына, кийген кийимдерине, жасаган иштерине эле кайра эле кичине кылчайып карашыбыз керек болуп атат да. Ошондо биз апаларыбыз эмне кылчу экен, апаларыбыз үйдө кандай жүрүшчү экен, кандай кийинишчү экен, өзлөрүн кандай алып жүрчү экен, эркектерге кандай мамиле кылчу экен, ошону эле карай турган болсок, анан эркектер деле ошондой. Азыр чыгып атпайбы көп блогерлер, эркектер эркек болгулачы депчи. Эркек өзү жоопкерчилик алыш керек. Аял аманат, аялды камсыз кылыш керек, балдарды камсыз кылыш керек, аялдарды кордогош керек, жаман айтпаш керек. Себеби аялдар өтө назик. Аялдарды биз канчалык жанагы бакта гүлөстүргөндө эле, бакчанын ээсиндей эле аялдарга канчалык жакшы мамиле жасай турган болсок, аял дагы ошончолук өнүп өсөт, ал дагы гүлдөйт. Ошон үчүн аял менен эркектин өзүнүн ордун таап, аял аялдык энергиясын жашаса, эркек эркектик энергиясын жашаса, ошого тиешелүү билбей атса, билимдерди алса, азыр миллиондогон булактарда билимдер бар. Билимдерди алып өстүрөйүн деп, эмне үчүн менин үйүмдө ушундай проблемалар болуп атат, көйгөйлөр болуп атат, ушуну кантип чечем деп аял да аракет кылса, эркек да аракет кылса, анан экөө чогулуп туруп, кеңешип туруп, ошол проблеманы чечелик деп сүйлөшсө, ынтымак болсо, анан ошол жерге ырызык токтойт, ошол жерде жакшы мамиле болот, ошол жерде жакшы балдар төрөлөт, байлык келет, акча келет. Анда азыр бизди көрүп жаткан айымдар, эгер сезсе өзүндө эркектин энергиясы көбөйүп кеткен, күзгүгө келип, өзүн сулуу сезип, көйнөк кийип, үйүн жыйнап, тамагын даамдуу жасап, ошодон энергия алып, өзүнө аялдык энергия топтоп, анан эркегине ошол энергияны берсе, баары баланстуу болуп, жакшы болот. Турбайбы? Ооба. Эми азыр биздин эфирди көргөндөн кийин көптөр эле айтат. Көптөр айтат, менин энергиям мынча процент экен, чын эле мен эркектик энергия менен жүрүптүрмүн. Да, кээде даже немелер бар да, мен көйнөгүм такыр жок экен дегендер бар. Өзүмдүн да көйнөгүм жок экен дейт үйдө. Кызыма да көйнөк алып бербептирмин дегендер бар да. Аялдар өзү жаркырап жүргөндү үйрөнүшүбүз керек да, жаркырап. Биздин аялдын жаркырап жүргөнүнөн сенин күйөөңдүн тагдыры чечилип атса, сенин балдарыңдын тагдыры чечилип атса, сенин өзүңдүн иштериңдин жүрүш ошондон болуп атса, анда биз аракет кылышыбыз керек да. Эми бул сөздү уккандан кийин айымдардын канча бир пайызы жазат, анда айымдар эле бардык нерсеге мындай милдеттүү экен да, айымдар эле жасай берет турбайбызбы деп. Өзү аялдарга аябай чоң милдет берилип турат чындыгында. Бир аялдын акылмандыгы дейт, бир айылды өзгөртөт экен. Ошондон аялдарга чындыгында көп мындай милдет берилген, бирок ал милдеттер оңой эле жолдор менен берилген да. Биз сөзсүз бир жерге барып бирдеме алып келишибиз керек эмес экен да. Жөн эле мындай туура кабыл алганда эле. Женское принятие деп коет да, туура кабыл алышыбыз керек. Бар болгондо бар, жок болгондо жок. Жаан жаада, жаан жайт макул, азыр токтойт. Кар жаады, кыш бүтөт деген үйрөнүшүбүз. Жеңил кабыл алуу. Туура кабыл алганда. Именно ошо женское принятие деген ошо да. Женщины принимают, мужчины решают дейт да. Ошол нерсени аял туура кабыл алып, анан эркекке бериш керек да, акырын мындай акылмандык менен бериш керек, эркек ошону чечсин депчи. Ошондуктан бул аябай оңой эле нерсе, бул такыр бир мындай бир ашыкча күч келе турган нерсе эмес да. Бир гана ушу билимди гана бир аз өстүрүп алсак, ошону түшүнүп алсак, калганы баары сонун эле болот.
мындай жанагы орусча айтканда припеваючи да, мына ырдап жүрүп эле ушул өзүнүн жашообузду оңдосок болот. Жана өзүбүздүкү эле эмес, тегерегиздегилердин баарын жашоосун оңдосок болот. Алена жанда сизге ушул улуу башыңызды кичүү кылып, атайын убактыңызды бөлүп келип, жакшы маалымат менен бөлүшкөнүңүзгө чоң рахмат айтабыз. Рахмат, чок, силерге да чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылган сөздөр силерге пайдалуу болду деген ойдобуз. Анда кийинки эфирден жолукканча саламатта туруңуздар. Рахмат, саламатта калыңыздар.